Assalamu alaikum, hurmatly bir tuğanlar, hurmatly tavuk bağışlar, qandaysızlar? Densallıqlarınızlar, işlerinizler жақшыбы? Bundan to'liq 2 yil murun kelip, o'shul yerden Big Farm degan magazinden tavukka emnet yешелүү шаймандар bola turgan bolsa, o'shalarning bardygын көргөзүп tartkanыбыз бар. 2 жылдан кийин кайра ушул жерге келип отурабыз. Бирок бул жер өзгөрүп кетиптир. Мурда бул магазиндин аты ушул Big Farm болчу. Бул Hasan Alieva көчөсү түз кеткен. Torага кеткен көчө болсо Лев Толстой көчөсү. Ушул жерден солго бурулсаңыздар Баткен базары болот. Түз барып туруп, оңго бурулсаңыздар Ит базары болот. Ушундай. Бирок ошол эле жерде болгону бул Уста деген базар, хос магазин. Ушул жерден түз киргенде эле эне Тил Big Farm деген ошол жерге базардын ичине кирип кетиштир. Анча деле алыстабаптыр. Ориентир алам дегендер үчүн бир аз маалымат. Азыр ичине киребиз. Так, манакей ичине кирдик. Ислам деген жигит өзү көчөгөнү сүйлөшкөнүбүздө бар болом деди эле. Бирок тилекке каршы жумуштар менен башка жакта жүрүптүр. Негизги баалар бар экен бир сыйра. Азыр бааларын бир сыйра көргөзүп берем. Түшүнбөгөндөр бул жерде жигит бар экен. Буюрса, ошол жигит анча-мынчасын түшүндүрүп берет. Четинен эле бир сыйрага баштай берели. Инкубаторга, бөдөнүнкүн салганга 800 бууга канча батат? 200. Бул чүнненки боолор астында кара. Ал чоң инкубаторлор го жана Близ база дегендер ошо нормал эс. Жанагынтип зигзаг кылып тизбегендер үчүн ушундай керек болот окшойт да. Ушундай чоң инкубаторлоруңар барбы рекламадагыдай? Чото алар көрүнбөйт, сатылып кеткенби? Алар жок азыр. Түшүнөрлү. Муну болсо мурда эле көргөнбүз негизичи бир сыйра. Бул тооктун жүнүн тазалагыча калп айтпасам. Саласың бул эмне, тегеренеби кандай? Ылдый жагы ордунда турат, үстү тегеренет. Же наоборотпу? Наоборот. Саласың тооктун жүндөрүн пырпыратып өзү тазалап берет. Бул болсо ошонун чоңураак экен. Может, индикти салып саласың. Так. Бул выводной ящиктер окшойт сыягы? Иә. Асты майда болгон жөжөлөрдүн буттары түшүп кетпеген пластик ящиктер экен. Мынакей. Чоңу бар экен. 550 сом дейт. Бул да бөдөнөнүкү окшойт сыягы. Же эмненики? Бөдөн. Бул эмненики? Атала майда чүйдө нерселер салып берип кой турганга керектүү болгон нерселер окшойт. 200 сом экен, эң чоңу. Демек 100 сом же 50 сомдон арзандап кете берет уламыксы болам. Так. Четинен бир сыйра көрөлү. Мен мондай нерсе алсамбы деп келдим да. 320 сом, Мен канчадан алдым эле? Бешөөнү. Мен 120 сомдон деп жаңылып аткан экенмин да. 320. Мурда эле ошондой болчу. Мында бир качан келдим элем? Январдабы или февралда келип кеткен, мындан бир 3 ай мурун, 4 ай мурун. Бул астыңкысы бөлөк, үстүңкүсү бөлөк экен да. Бул тооктук экен. 1700 сом. Автоповороту менен. Бул болсо индиктуку дагы дедиң, Ортосуна мына. Чоң жумуртка салсаң болот экен бирде. Анан кайра бөдөнүнкүнө 4-төн тизип койсоң да боло турган экен. Өң окшош болгону менен функциялары бөлөк экен. Бул 2000 сом, бул 1700 сом. Мына. Эми кармышкалар 370 сом. Кимге кызык болсо мынакей. Мындай нерсе бар экен. Бир 2 килограмм, 3 килограмм батат окшойт сыягы. Дальше. Кармышкалар. Кымбат кармышка ким колдонгусу келсе мынакей. 1200 сом экен. Кармышка жемди бягынан саласың, бул жагынан тооктор жей берет. Тооктугу негизи, жаңылып атамбы? Пластик лотоктор мынакей. Суу, негизи буларды инкубатордун ичине да салып койсо болот, эгер чаканыраак боло турган болсо. Мына нымдуулук сорбойт, муздакка дагы, ысыкка дагы туруштук бере турган лотоктор. Бирөөсү 120 сомдон экен мынакей. Булар болсо ниппельный поилкилерге ылайыктуу ванналар окшойтпу деп турам, жаңылбасам.
Бұл, так, бұл кармушка екен. 360 сом, болжол менен бір 5-6 килограмм ғой дейм, 9 килограмм батағы. Бұл андан кичиреги, 260 сом. Ана, тоғықтарды алдағанға жұмыртқалар туғандар. Оның біресі қанша сом екен? 20 сом. 20 сом. 2022 жылғы 20 сом дейді. Дағы не бар екен? Обычный поилкілер. 170 сом. Оны мен 180 сомдан алдым екі жөні. Старый талчоктан. Ағырағында біраз арзанырақ екен бұл жақта. Көргөзө тұрған нәселер. Кичинекей мындай. Бұл жөжөлөргө ылайыктуу, жаңы чыккан жөжөлөргө ылайыктуу кармушкалар бар екен. 800 сом дейт. Запчастка кызыккандар, инкубатор жасагандарга. Онда бұл 2100 сом екен. Таманаке, бұл жақта дағы тұрат 1800 сом екен. Бардық жағы корпус темір. Инфракрасная лампа дегендер манаке. Басы қанша сом екен бұл? Басы 350 сом. 350 сом. Бұл российский. Бұл российский. Бұл российский. Российский. Күйіп қалбай тұрғанынан бұл шылы. Мұндайда? Мен мұндан уже 2 жыл мұрын келіп алғанымда бағылы іштеп атат ошолчу. Бирок бұл бетіндегі қызыл уже күйіп түшті дағы. Азыр обычный элемде акыламчык болуп калды да. Негизи кийин жакында дагы бирди алсам, экини алдым. Экөө тең ал 1 айга жетпей эле күйүп түшүп калды. Аны еще 400 сомдон алгам. Анан российскийлердин алгыла деп көбүнчө айтып атышат, бирок байнеги кыпкызыл, оригинал кызыл болсо күйбөйт экен да. Кызыл боюнча тура берет экен. Точно российский деп эле. 350 сом дейт, мынакей. 340 сом. Бул жөн эле жарык бере турганы же кандай бул? Жөн эле жарык берет, ал кытайскийлер ошолор. Үстүндө турат го 270 сом деген, ошолор кытайскийлер. 200 ваттыктар мына. Калибровка деп коет, экөөнү тең салыштырып, ортодон бир температурага ылайыкташат да, ошого керектүү боло турган окат экен. 400 сом экен мынакей. Инкубатордун ичине саласың. Мейлем дайыма салбасаң дагы бир 5 мүнөткө же 10 мүнөткө салып, калибровка кылып кайра алып койсоң боло бере турган бир окат экен. Анан бул жерде автопереворот мынакей. Оны түшүнгөндөр барбы? Мону чоң инкубаторлорго коюшат. Автоперевороттуку. Бул аягындагылар мону консевиктер деп коет. Ушулар менен установка болот. Бияка болот. Муну бул автоматтиктер башкарат да. Мындан буга кошулгандан кийин булар отключение кылып турат. Бул ылдыйында турган бул актуатор деп коет. Экөө тең эле бир функцияны аткарат негизинен. Автоповорот. Бирок менде бир суроо бар да. Эми силер сатуучу болсоңор, кимиси надежный орусча айтканда. Кээ бирлери экөөнү тең коюшат экен. Муну да коет, муну да коет. Менде бир чоң инкубатор алдым эле, менде бул актуатор деп коет, бул гана турат. Бул жок да. Анан кимисин койсок, кайсынысы эми инкубатор жасагандар үчүн бир аз кеңешиңерди айтсаңар дегенде, кимиси надежный болот негизи. Актуатор койсо жакшыраак болот, бирок кошкон бир аз кыйыныраак болот да. Жана реле ошолор менен кошулат. Үстүндөгү моторчик удобныйраак болот, кошкон жеңил. Жарасы жеңилирээк деги эле. Бирок менде бул инкубатордо актуатор турат, деп жаңылдап иштейт экен, бирок баягы сыртынан караганда бул дай нерсеси жок болгонго туртуруп, күмөн санап кетип атам да, канчага жашайыр экен депчи. Ошого. Болбосо негизи кааласаңыздар мындан койсоңуздар болот, кааласаңыздар мындан койсоңуздар болот. Экөө тең эле бир функцияны аткарат. Компьютер башкарат. Мынакей. 2100 сом. Анан булар 220 эле иштейби? Түз эле. 12 вольт дегендер жок, Так, бул жерде тендер турат. Тендер кадимкидей эле 220 менен иштей турган тен. Бул дагы тетиги эле моторчик экен. Негизи ушулар деле жакшы деп турам, буюрса кийин колдонобуз го, барабар. Контроллер деп коет буларды. Мынакей. Онун баасы 3600 экен. Бул болсо Blitz
Чоң инкубатордық, Түшүнүктүү. Дагы эмне бар экен кызыктуураактан. Бул болсо жана кичинекей инкубаторлордук экен. Тетиги Блиц. Дагы эмнелер бар? Ошо Блицтердики. Блицтердики негизи. Нормал Пер ошолорго жарабай кала турган болсо алып барасыңар. Өзүнүкүн алып кетип туруп муну таап коесуңар. Мунун баасы канча сом? 1200 сом. Так, мына терморегуляторлордун түрлөрү 1600 сом экен. Демек бул жакшыраак окшойт да. Немеси менен экен, датчиктер менен. Влажносттагы температурандагы өкөнтөн карап бере турган терморегулятор экен. Тигил 450 сом экен. Булар обычно көбүнчө ушуну колдонобуз, бирок көпкө жарабайт экен. Аташып кете берет экен да. Мен колдонуп атам азырынча. Так. Негизи бул автоматтары жакшы. Автомат эле дейм эле. Контроллер ушулар жакшылар да негизи. Колдонгонду билгендер болсо. Анан негизги оокаттардын бири Кыргызстанга керектүү десек болот. Аты эмне эле? Инвертор вот. Аккумуляторга кошосуң. 12 вольт питание, кайра мунун чыкканы кадимки эле 220 болуш керек, калп айтпасам. 220 чыгарып берет. Бирок буга постоянный ток керек. Свет өчүп калган кезде, мисалы 220 менен иштей турган чоң инкубаторлор боло турган болсо, ошого колдонсо болот. Жакшы. Аккумулятор болсо канча убакытка жетет бул? Аккумулятордун үстүнөн чыгып. Чыгылып анын заряды түгөнүп калачакты, бул 220 чыгарып бере берет. Эгер аккумулятор өзүнө ваттары болот, мындай 1000 деп напряжение ушуга чейин кошконго болот да. Инкубатор 1,5 кваттык болсо, болбой калат. Бул канчалык мисалы? 1000 ватт, 1 киловатт. 1 киловаттык экен бул. Бул 1 киловатты көтөрөт. Эми инкубаторлордун обычно азыраак эле болот эмеспи? Бул дагы жакшы окат, бирок канчалык деңгээлде, орусча айтканда надежный, аны биле албайм, бирок Кудай сактасын, эми сөйт өчүп калса, ошолорго күнүбүз түшүшү дагы мүмкүн. Мынакей. Жаманча приборлору менен бар. Түлкү, кашкалак жана башка нерселер кирип аткан болсо, кимиси кирип атат, такыр биле албай атам дегендер болсо коюп алгыла. Антенна иштейт окшойт да. Эң кызыктуу нерселердин бири бул жакта. Паилкелер. Непилнилер монун бардыгы тең, почти. Коюп коесуң, ичкенде кайра автоматтык түрдө толуп кала берет бул. Ошондой окаттар. Уйларга, чоңураак малдарга, коёндорго жана башкаларга кете берет. Эмне тооктордун көргөзчү мага. Олорго баасы канча болот? 35 сом. 35 эле сом кене карагыла. Болбосо канча проблемадан кутуласыңар. Бул 15 же 20 пластик трубага кошулат. Суусун ичет. Зато таптаза суусу тура берет. Непилний паилки дегендердин. Ушул негизи булардын түрлөрү болот. Бул жерде дагы түрү бар экен. Дагы жайнаган түрлөрү болчу эле. Мына бул жерде турат. Булар дагы ошонуку. Коёндорго дагы немелерге дагы колдонгондор бар экен. Бизге эми тоокко тиешелүү болуп аткан. Анан мынакей шакектер туугандар. Жаңы келген тоок 1 жашар, 2 жашар. Анан окшош болгон породалар бар, мисалы. Кимиси жерселе, кимиси австралорг или кимиси шахзодале деп баягы баш аташсагандар үчүн монда шакектерди алып койсоңуздар. Пластик шакектер бутуна кийгиз коесуңар. Болду, баш оору жок. Кээ бирлер жанагындай возрастында билбей калышат, канча жашта экен. Канча сомдон булардын баалары? Размеріне жаршау, ең чоңы 13 сом, 12 сом, 10 сом. Бұл ең чоңы екен. Бұл эми буту калың нелерге кетет болду экен? Индуктарга окшойт да. Бұл өтө эле чоң экен. Булар 13 сомдон бе? Мисалы мен тооктордукун көргөзөйүн да. Тоокторго ылайыктуу урактары болду эле чоңбу деп турам. Же норма жакшы элеби? Ушулар болот тоокторго. Тоокторго? Ак турат олар. Канча сомдон ушулар? 10 сом. Бирөөсү 10 сомдон экен. Алып барып кийгиз коесуңар, керек болсо номери менен. Номерин дагы жазып аласыңар. Канчанчы номердеги кайсыл тоок эле, каяктан келген эле, бит бардыгын жазып аласыңар. Анан, мынакей дагы бир керектүү нерсе.
Шакек. Очки. Только очкиден біз көрө турган болсок, бул көргөзбөй турган очки. Көбүнчө короздорго кийгизип коюп атышат. Азыркы күндө ар кайсыл короодон алып келген короздор мушташа берет эмес бири-биринен. Анан ошолорго мына сагады бири-бирин көрбөсүн деп кийгизип коюшат. Бул дагы кийгизиле турган немеби? Мен мондайын көргөм, бирок муну көргөн эмесмин да. Так, булардын бирөөсү 12 сом экен, чоңу 22 сом экен. Бул мушташып аткандарга кийгизип коесуңар. Эгер сүрөтү болсо, бул жерде буюрса чаптап коебуз, окшоштуруп. Дагы эмне бар экен айткылачы. Бул эмнеки? Тоокко тиешелүүбү? Булардын бирөөсү канча сом? 20 сомдон ошол убакта. Негизи кайсынысы жакшы тооктор? Непилнийлердин түрлөрү көп экен, бирок кайсынысы мындай тоокторго удобный? Тиз сарылардан коюшат көбүнчө. Ошону коюп жүрүшөбү? А балапандарга кичирээин коет окшойбуз, Балапандарга болу кандай? Балапандарга деле койсо боло берет. Тигин дагы боло береби? Эми балапандардын бая бою жетпейт да дегенде жаңы чыккандарчы. Жаңы чыккандарга жөнүп мүмкүн проблема кылбай деп кой. Так. Дагы эмнени көргөзөйүн, айткылачы, эмне арманыңар бар? Эң жакшы кармышкалардын бири болду туугандар. Мен дагы түрлүү кармышка колдонуп көрдүм. Бирок эң жакшысы бул. Регулировкалап койсоң дагы болот. Бийиктейт, мына. Булай берсең мына такалып калды. Кайра артка бурасаң чоңоет. Баасы канча сом эле бул? 430 сом. Так, кийинкиси. Матрица дели. Калпайт болсом бул болжол менен бир 60 или 50 ватт атпаш керек буга. Мунун баасы 13500, 50 ватт болжол менен. Андан кийинкиси норма парка 20 000 сом экен. Ичин ачып көргөзөйүн. Мынакей. Мулардын ичи 2 полка болот. Астына тизес, анан үстүнө да тизип коебуз. Буга болжол менен канча ватт болду экен? 120 ватт болуш керек. Жаап коелу. Булардын сырты обшивкасы жакшы мына. Сэндвич панель деп коебу. Бул болсо сыртын карагансыздар, мына. Кадимки эле мына Пенаплекс. Ошого баасы дагы бир аз арзаныраак, 13500. Эгер жакшы колдонгондор, мына бир кол менен колдонгондор, кополдор болбой турган болсо, моун деле колдонсо эч кандай айырмасы жок негизинен. Кийин 9900 дейт. Бул дагы инкубатор. Бирок бул не деп коет? Бул 45 градуска эмес, ордунан айланта турган автопереворот бар булардыкы. Андан кийин инкубатор Blitz 120 дейт. Мына. Онун баасы 26500 экен. Мунун баасы кымбат болгонунун себеби могул сыртындагы обшивкасын карагыла, аябай жакшы. Бышык материалдан жасалган. Мунун ичи дагы 2 полка болуш керек калп айтпасам, мынакей. Ушуга да 120 батабы. Мынакей. Бүт бардыгы автомат. Онун бардыгы тең автомат. Андан кийинкиси Blitz, ошонун укасы деп коелучу. Ошонун иниси. Буга канча атат? 48 жумурткалык экен. Бирок ичинин обшивкасын карагыла. Ичи аябай жакшы. Обшивкаланган, сырты дагы, ичи дагы жакшы жасалган. Мунун баасы 18 000 экен. Мынакей, 18 000 сом. Легендарный Norma Looper, мынакей. Эң жакшы инкубатор ошол. Номер 1 десек дагы болот ушуну. Мунда панели жакшы, сэндвич панель, сырты обшивкасы. Болгону 14 000 экен. Буга 72 ватт. Менде азыр ушул бар. Иштеп жатат буюрса, кызматын кылып атат. Аябай жакшы инкубатор. Автомат. Андан кийинкиси ошондон бир аз чоңураак. Бул 92лик. Бул менде бар. Эң биринчи инкубаторум ушул. 2 жыл мурун келгенде ушундан алып кеткенмин. Бул дагы автомат. Мунун баасы 17 000 сом экен.
Бул дагы бир эле катар. Суусу сыртынан куюлат, норма лупердики ичинен куюлат. Матрица Дели. Дели мунун эле аз кичиреги десек болот. Мынакей. Бул 72лик калп айтпасам, Бул 72 жумуртка бата турган. Мунун суусу ичиненби бул? Сыртынан болот. Сыртынанбы? Мунуку дагы сыртынан экен. Булардын болгон бир гана минусу ол сыртында мына. Пенаплекс кадимкидей. Тилердик болсо сырты катуу, жакшы. Негизинен жакшы мындай аккуратный колдонгондор үчүн айырмасы жок. Сырты тигиндей болсун, мындай болсо деле айырмасы жок. Жакшы колдонгондор үчүн кызматын бирдей эле кылат. Ошондой. Не калды көргөгөн? Бүт эле бир сире көргөздүк окшойт.